Улуттук телеканалдын эфирдик жүрүшүн аймактар көрсөтүүсү улантат. Ордолу Ош аймагынан орун алган маалыматтар менен тааныштырып, студияда мен Айымкан Исралы кызы. Саламатсыздарбы? Өткөн аптада Ош чергесинде дагы бир тарыхый саамалык орун алды. Соңку 30 жылдан бери эки тараптуу жабык турган Ош-Наманган Касансай маршруттук каттамы кайрадан жанданды. Эки элдин достугунун жылдан жылга бекемделип бара жатканынын далили болгон каттамдын алгачкысы 5 февраль күнү Ош автобекетине сапарга чыкты. Андагы 30дай жүргүнчү достук чек арасынан өтүп, Наманган аркылуу Касансайга 3–3,5 саатта жетти. Бул буга чейин 8–10 сааттап Жалал-Абад облусу аркылуу каттап келген жергиликтүү элдин убаракерчилигин жойду. Эки коңшу элдин катташындагы да жакындаткан каттам туурасында кийинки материалда сөз болот. Ош автобекетинде өзгөчө саамалык 30га жакын жүргүнчү жаңы гана жанданып ишке түшкөн Ош-Наманган Касансай маршруттук каттамы аркылуу сапарга чыгууда. Алар достук чек ара көзөмөл бекети аркылуу Өзбекстанга өтүп, андан ары Касансай районуна чейин жол жүрүшөт. Ал жерден кыргыз-өзбек чек арасындагы Баймак көзөмөл бекети аркылуу Жалал-Абадтын Алабука районуна өтүп кетишет. Мурун Сайыз убагында Ош Алабука каттамы каттап жүргөн, анан кийин кандайдыр бир себептен убактылуу жабылып калган. Азыр кайра ошону эки элдин достугу болуп, бири-бирине карым-катнаш болуп, ушу узун жолду кыскартып, азыр жаңыдан баштап элге дагы жакшы, башка немеге дагы жакшы кылып, ушу маршрут ачылып атат. Биз биринчи клиентлары Биз биринчи жүргүнчүлөрү болдук. Дароо эле бир маршрут болуп толдук. Азыр Касансайга жүрүп кетебиз. Жол акылары дагы капчыкка ылайыктуу, өтө кымбат эмес. Эми бул каттамдын ачылганы эки элдин достугун, ынтымагын бекемдейт деп кубанып турабыз. Каттамдын жанданганы эң ириде жүргүнчүлөрдү жол азабынан арылтты. Маселен, буга чейин Оштон Жалал-Абадтын Алабука районуна барчулар 8–9 саат жол жүрүп убара тартышчу. Эми жаңы каттам ачылганы 3,5 саатта дарекке жетип барышат. Ош-Наманган Касансай каттамынын узундугу 170 чакырым. Кошунабыз менен каттамдарды жаңылаштырдык. Мурун бар болчу, Сайыз мезгилинен ошону азыр бүгүнкү күндө жаңылатып, эки элдин достугу мындан ары дагы жакындашына көмөк көрсөтүп жатабыз. Схемалары эки тараптуу паритеттик негизде Өзбек тарап менен биздин тараптагы фирма аркылуу чечилди. Паритет негизде 4 каттам болот, ал жактан 2, бул жактан 2 болот. Башка облустарда да эгерде баягы рентабелдүү болуп бизден ошол жака сунуштар, талаптар керек боло турган болсо, биз бүт баарын ачууга даярбыз азыркы мезгилде. Жазып койдум уже. Ош-Наманган Касансай каттамы аркылуу сапарга чыккандар чек ара бекеттеринде да көпкө кармалбайт. Анткени алар үчүн жашыл коридор иштейт. Бул жерден чыгып, мына бажыдан безөчүтү өтүп, бул эмелер каттамда туура Наманганга барат. Наманган автобекет коммунке кирип, ошол жерден чыгып, анан Касансай менен ушинтип эме жүрөт. Бул айланып баргандан көрө мындайынан барат. Эгер Алабуканын элине, мына Чаткал элине дагы ыңгайлуу болуп калды. Алга да ыңгайлуу. Андан сырткары мына биздин Өзбекстандын ушу Наманган облусуна аябай ыңгайлуу болуп атат, өзбек-кыргыз каттамына. Биринчи машина толуп калды. Экинчи машина жарым адам болду. Буюрса бүгүн канча адам болсо баарын кетиребиз. Жол акысы эмеге 450 сом болуп чечилди. Касансайга, Наманганга 320 сом. Ош-Наманган Касансай каттамын жандантуунун максаты эки элдин достук алакасын дагы да бекемдөө жана туризмди өнүктүрүү. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузириков, Ала Тоо 24, Ош. Кара Суу районунун Жаңы Арык айылында мамлекеттик ипотекалык компаниясынын Мурат социалдык шаарчасынын курулушу жүрүүдө. Аталган шаарчада 225 адам турак жай менен камсыз болот. Мурат социалдык шаарчада турак жайлар менен бирге социалдык объектилер, спорт комплекстери курулмакчы. Кара Суу районунун Ынтымак айыл өкмөтүнүн Жаңы Арык айылында Мурат социалдык шаарчасы курулууда. Мында 5 блоктон турган 5 кабаттуу үйлөр түшөт. Бүткөн соң мында 225 адам турак жайлуу болмокчу. Бул аталган аймакта социалдык объектилер тактап айтканда бала бакча, мектеп, ошол эле учурда спорт комплекстери менен кошо курулуп бермекчи.
Социалдык шарчанын курулушу 2 этап менен ишке ашат. Декабрь айынан бери көп кубаттуу үйлөрдүн курулушу кызуу жүрүүдө. Учурда пайдалуу түптөлүп бүтүп, бетон куюлууда, эңириде сапатка маани берилип, инженердик талаптар тыкыр көзөмөлдө. Азыркы учурда балдар фундаментный лентаны токуп атышат. Фундамент лентаны токуп, бетонун куюп, бул жерде азыр 65-70 адам менен иш камсыздалган. Үйдүн курулушу күзгө бүтөт. 2025 сентябрь-октябрга бүтүп калат. Үйдүн сапатын көзөмөлдө биздин баары. Арматуралар Россиядан келет, качественный келет. Бетондор Оштон алынат, өзүдөн бетон заводдордон маркасын ошол качественный кылып берет. Мурас социалдык шарчасында курулуп жаткан көп кубаттуу турак жайлар мамлекеттик ипотекалык компаниясынын Асман Резиденс 1 долбоор аркылуу салынууда. Ал эми курулуштун экинчи этабында шарчанын инфратүзүмүн модернизациялоо менен бир катар социалдык жана маданий объекттер, спорттук комплекс, мектеп, унаа токтотуучу жай жана сейил бак өңдүү курулуштар ишке ашырылат. Азыр бүгүнкү күндө 5 кабаттуу 5 дана үй курулуш иштери жүрүп жатат. Ушу жылдын аягына чейин бүтөт. Андан сырткары 10 гектар 70 соток жердин ичинде маданият үйү бар, бала бакча бар, мектеп бар, парк бар. Ушул социалдык шарча болот. Ошол жаңарык айыл үчүн атайын социалдык шарча курулуп атат. Ошонун домдору курулуп баштады. Спорт комплексибиздин проекттери УКС тарабынан тендерден өтүп, 25-ке даярдалып жатат алдағы буюрса. Бул домдор, социалдык шарча курулган домдор мамлекеттин эсебинен курулуп атат бардыгы. Ал мамлекетте очередте тургандар ошол тартип менен берилет үйлөр. Социалдык шарча 10 гектардан ашык аянтты ээлейт. Ал мурунку тамеки заводдун жери болгон өткөн жылы ынтымак айыл аймагынын балансына өткөрүлүп берилип, мында соц шарча куруу демилгеси колго алынган. Муну менен эңириде элет элинин турак жайга болгон муктаждыгын чечүүгө шарт түзүлдү. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Алото 24, Ош. Мына ушундай социалдык долбоорлор өлкөнүн экономикалык жактан чыңдалышы буга чейин сыртка чыгып кеткен бир топ мигрант мекендештерибизди ата мекенине кайтарууда. Алар өзү туулуу өскөн аймактарда ачылган ишканаларга жумушка орношуп, иштеп жатышат. Алсак Өзгөн районунда былтыр 18 жаңы ишкана ачылып, анда 1495 жаран жумуш менен камсыз болгон. Кененирээк кабарчыбыз токтолот. Абдымомун Пазылов Кароол айыл аймагынын Мырзарык айылынын тургуну. Ал 10 жылга жакын убакыттан бери Россияда эмгектенип жүргөн. Жакында гана кичи мекенине кайтып келип, айылда ачылган эшик терезе чыгаруучу ишканага жумушка орношкон. Иштегендин плюстары абдан көп экен. Ата энең жаныңда, бала чакаң жаныңда, бардык жагынан плюс бар. Кыргызстан өнүксө, ушундай цехтер, фабрикалар курулса, бардык айыл жерлерге, ошол иш издегендерге баарына жакшы болот деп ойлойм. Эмерек чыгаруучу бул ишканага жаңы жумушка орношкондордун дагы бири Акмалдин Осоров. Ал дагы Россияда миграцияда жүрүп келген. Топтогон тажрыйбасы керекке жарап, ишти алдыга сүрөп жатат. Ушундай ишкана ачылып, ушул жерде азыр ушул жерде иштеп атабыз. Буюрса ошого окшогон ишканалар жерлерде курулуп, ишканалар ачылса, ошол жердин жаштары болобу, ушу үй өздөрүнүн үйүндө, жеринде, ата энесинин алдында, үй бүлөсүнүн алдында ушундай иштерди кылып, өздөрү ушундай бир жагынан өнөр, бир жагынан чет жакка чыгуу да болбойт. Миграция деген нерсе азайып, ушундай ишканалар көп болсо, бул өтө жакшы жана Кыргызстандын экономикасына көптөгөн пайдаларды, салымдарды кошот деген ишеничтемин. Ишкана жетекчисинин айтымында айылдаштарынын басымдуу бөлүгү жашы карысы дебей, чет жактарга иш издеп кетип, миграция агымы курч болгон. Эми мына ушундай чакан жана орто өндүрүштөрдүн ишке кириши менен туруктуу жумуш орундары пайда болууда. Эңириде мамлекет ишкерликке колдоо көрсөтүүнү жакшыртканы элеттиктердин айылында калып, кирешесин арттырууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат дешет жергиликтүүлөр. Ушу айыл жергесиндеги инфраструктураны өнүктүрүү максатында жана ушу элеттеги элдерди жумушчу күч менен камсыз кылуу максатында, миграцияны азайтуу максатында ушундай жумушчу күч түзөбүз деген бир ниеттерибиз бар эле. Ошону ачып, азыр 1 жылдын жүзү болуп атат. Иштеп жакшы результаттарды көргөздүк. Бул жактагы айлыктарды эле көтөрүп бергенбиз. Азыр Россия менен почти бирдей эле болуп калды. Ал жактан тапкан менен бул жактан тапкан бирдей эле болуп калды. Ошого биз элет жериндеги жаштарды дагы колдоого чоң аракеттерди жасап атабыз.
Өзгөн районунда былтыр 18 жаңы ишкана ачылган. Анда 1495 жаран жумуш менен камсыз болгон. Ал эми Ош облусу боюнча жалпы 128 ишкана ишке кирген. Жыл ичинде бул багытта 20 миллиард 864 миллион сомдук тышкы жана ички инвестиция өздөштүрүлгөн. Былтыр Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына карата 100 ишкана республикалык боюнча тизме белинген. Ошол 100 ишкананын ичинде Ош облусунан эле 18 ишкана тизмеге кирип ачылды. Бул ишканалар ушу урматтуу президентибиздин катышуусунда онлайн ачылды, жана эле министрлер кабинетинин төрагасынын өзүнүн катышуусунда дагы онлайн түрүндө булар бардыгы ачылды, бүгүнкү күнгө иштеп жатат. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн маалыматында өткөн жылы жумуш издеп 10.369 жаран кайрылган. Алардын ичинен 1000ге жакыны жумушка орноштурулса, дагы 1212 адам кесипке окутулган. Бүгүнкү күндө Дубан аймагында 425 бош орун бар. Дээрлик курулушка жана жеңил өнөр жай тармагына жумушчу күч талап кылынууда. Зарина Рахманбердиева, Азам Бузуреков, Ала 24, Ош. Соңку жылдардагы сандан сапатка басым жасап таза нукура азык түлүккө ыктап жаткан фермерлердин катарын Ош Дубанындагы мал чарбачылыгы менен алектенгендер да толуктайт. Ноокат районунун Кыргызатай өкмөтүнүн тургуну Мухаммед Адинаев 20 жылдан бери асыл тукум мал кармайт. Анын мал короосундагы Орусия, Америка, Швейцариядан алынып келинген асыл тукум боодо мал бар. Карманыбыз учурда асыл тукумдуу малдарды селекция аркылуу көбөйтүү менен алек. Мухаммед Адинаев 20 жылдан бери мал чарбасы менен алектенип келет. Ал буга чейин жөнөкөй мал бакса, акыркы жылдары асыл тукумдуу уйларга басым жасайт. Адинаев сандан сапатка өтүү замандын талабы дейт. Жергиликтүү малдардын ордуна сүт, эт багытындагы малдарды бакса, фермерлердин кирешеси артат. Учурда анын чарбасында 1 тоннага жеткен асыл тукумдуу малдар багылат. Мына заман талабына ылайык ошондой торпокторду чыгарып атабыз да. Мен сүттүүлүгүн арттыруу боюнча галыштын менен иштеп келдим, сементал менен иштеп келдим. Мисалы галыштындерди бакындай сүт жагына иштетсе болот экен, бирок бакында тыяк жагынан, мындай физический жагынан слабый болот экен дагы. Биз жак тоолуу аймак болгондуктан бакындай биздин тоо шартка ылайык эмес экен. Андан кийин сементал менен иштедим. Сементал дагы жакшы, эт сүт багытындагы эң жакшы мал породалардын бири, бирок бакындай бизде бакында сары свет деп дагы деле адамдардын психологиясында ошондой свет бар экен. Базарга өтүнүмдүү жагы кара свет деп. Анын короосунда цементал, геошиттал, швиц, ангуска окшогон 10га жакын породалы ойлар бар. Бул швиц породасындагы мал 3 жашта, салмагы 1 тоннага жакын. Асыл тукумдуу мал биздин климатка ылайык келип, өзгөчө көңүл бурууну талап кылбайт. Швиц уйлары көбүнчө эт жана сүт багытында багылат. Ошо торпогунда 425 кг эле 10 айлыгында, азыр 1 тонна чыгат го. Буну багууда эмес азыр. Анан эгерде баккан болсоң 1,5 тоннага чейин барат го. Аябай жоош, карманга сонун. Бардык параметри дал келет. Экстерия жакшы. Бул азыр бакындай секирип турган эле, азыраак эле чөп жем берем. Көп бербейм, мен көп берсем семиз уутка семирбеш керек да. Бул спортивный болуш керек да. Орто эт менен кармаш керек. Даже орто эттен да карараак кармаш керек да. Учурда карманыбыз селекция менен алектенүүдө. Бул аркылуу асыл тукумдуу малдардын санын көбөйтүүнү колго алган. Короосундагы уйлардын баарынын ден соолугуна өзгөчө көңүл бөлүп, ар кандай ооруга каршы вакцина алдырган. Мына каппа-казеин, бета-казеин дегендер болот да, генетический тест. Булар бакындай сүттүүлүгү, белоктун саны боюнча. Ошол боюнча. Анан мына Роспренамбул деген бул эт багытындагы буканын атасы, ата теги. Ошо маалымат катары бу жерде жазган, эмне каерден чыккан, комментарий, дүйнөлүк деңгээлдеги кандай мыкты тукумдарды берген ошол. Анан кийин мынабы уйлар кайсы маалдан кайсы маалга чейин багы күүсү келет. Ошонун сааттары берилген. Бул жерде бакындай клиенттер келгенде шулар менен тааныштырат. Анан бул документи, анан бул букалардын международный немедеги история происхождения деп коет. Буканын өндүрүмдүүлүгү каяктан келип чыкты, ошол полный жазылган берди. Фермер асыл тукумдуу малдардын санын жана сапатын мындан ары дагы жакшыртууну пландап, ишин кеңейтүүнүн жолдорун көздөп жатат. Жаңылай Канек кызы, Мирзат Нуманов, Ош жаңылыктары.
Ноокат шаарынын калкы толук таза суу менен камсыз болот. Учурда шаар аймагындагы курулушу иштери жүрүп жатат. Жалпы 50 чакырымга жакын жерге суу түтүктөрү тартылат. Тиешелүү адистердин айтымында ар бир турак үйгө суу курлары тартылып, суу эсептегичтери кошо орнотулат. Ноокат шаарында калкты жеткиликтүү таза суу менен камсыздоо иштери көрүлүп жатат. Ушундай эле иштер шаардын 10 аймагында тең жүрүүдө. Аталган участкаларда атайын техникалар жана жумушчу топ иш алып барууда. Мында куруучулар эскилиги жеткен суу курларын алып, ордуна жаңысын орнотушат. 3-4 айдын ичинде же болбосо августка чейин бүтөбүз деп пландап атабыз. Азыр жалпы жондан 10 бригада иштейт. Ар бир бригадада 5-тен 6-дан бала, 50-ден ашык адам иштейт. Ondan ашык оор техникаларыбыз бар, экскаваторлорубуз бар, самосвалдарыбыз бар, КАМАЗдарыбыз бар. 50 чакырым аралыктагы суу курлары толугу менен жаңыланат. Учурда анын 20 чакырымына жакыны тартылып бүттү. Курулуш иштеринин жүрүшүндө ар бир турак үйгө суу курлары тартылат. Аны менен бирге суу эсептегичтер дагы орнотулат. Ким канча суу иштетсе, ошого жараша төлөм жүргүзөт. Үчүнчү системада пайдалануучу абоненттердин 2000 кожолугунда короосунун ичинде суу бар. Анын ичинен 1200-үндө суу эсептегич бар. Анан дагы бир 1000 абонент көчөдөн ташып ичет да суу. Бул долбоор ишине аяктаганда жалпы баардык 4,5 мың абонент баардыгы үй короосунда суу менен камсыз болот үчүнчү. Бирок ар бир үйдө суу эсептегич коюлат да. Бул суу эсептегич коюунун максаты дагы суу биринчиден үнөмдөлөт, максаттуу пайдаланат. Адилеттүүлүккө болот да, оплата боюнча канча суу иштетсе, ошончо акча каражат. 1968 жылдан бери суу курлары алгачкы жолу алмаштырылып жатат. Суу түтүктөрүнүн жарылып, авариялык абалда болуп, ремонт иштерине муктаждык жаралган. Курулуш иштеринин тендердик баасы 2 миллион 157 миң сомго бааланган. Суткалык объем сунуку 3000 куб метр болсо, 1,5 мың метр куб болсо, азыркы жаңы проект менен 3000 куб болот. Абоненттин саны 4,5 мыңдан 5 миңге чейин көбөйтөбүз. Буну менен эмнени айтыбыз келет? Ноокат суу канал ишканасынын дагы бюджети көтөрүлөт деген маселе. Кудай буйруса, бул проект эң бир элге пайдалуу проект болуп эсептелинет. Анан эң негизгиси Ноокат шаары 100% таза суу менен камсыз болуп бүткөн. Бизде 3 сууну жерден алган соручу немелерибиз бар, скважиналарыбыз бар, баардыгы иштеп атат. Айта кетсек, Ноокат шаарынын калкы 16 миңге жетет. Алардын 3 миңдей абоненти буга чейин таза суу менен камсыздалган. Жүрүп жаткан курулуш иштери аяктаса, шаар калкы толук таза суу менен камсыздалат. Жергиликтүүлөргө таза суу иштетүүдө эч кандай чектөө жок. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, Ала Тоо 24, Ош. Ал арада Ош шаарындагы негизги көчөлөрдү кеңейтип, унаа тыгындарын жоюу максатында жол жээгиндеги көп жылдык бак-дарактар кыйылууда. Кала жетекчилиги муну менен кошо кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштарды дагы тазалап жатат. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев быйылкы жылы каладагы ремонтко муктаж негизги жолдор оңдолоорун билдирген. Ошондой эле каланын негизги калгасында курулуп жаткан 2 деңгээлдүү өтмөктүн курулушу тездетип, жарандарга ыңгайлуу шарт түзүлөөрүн айткан. Ал эми тазаланып жаткан көчөлөргө жаңы, шаардын эстетикасына көрк бере турган жаңы бак-дарактардын көчөттөрү отурулат дейт шаардык мэриядан. Негизинен биздин оюбузда бул көчөгө бир 2 миңдей дарак эксек деген план болуп атат. Азыр эксперттер менен ошо диалог, ошо экологдор менен сүйлөштүк. Алар менен ошко адаптация боло турган дарактарды карап атабыз. Клен, чынар терек, акация, каштан сыяктуу. Азыр жөнөкөй эле дарактарды эмес, 4-5 жылдык, кеминде бир 2-3 метрден кем болбогон бою. Анан алып келгенде дагы, ал жактан алып келгенде топурагы менен түбүндө алып келет да. Эмне үчүн дегенде тамыры менен кесип келсең, көктөп кетишүү мүмкүнчүлүгү азыраак да. Ошон үчүн ушул маселени азыр эртең балдар Өзбекстанга кечет. Ал жактын балдар менен сүйлөшүп, ошол документи бар, кепилдиги бар дарактарды. Эми албетте 100% эч ким кепилдик бере албайт, бир гана Кудай. Бирок биз максималдуу түрдө ар бир дарак үчүн күрөшөбүз. Сиздер УТРК Ош тарабынан даярдалган аймактар программасы менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.